Ассаламу алейкум, мусульман бир тууганым. 12 айдын султаны болгон орозо айыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүн анда эмесе сиздерге кайрадан мен Акмарал Айдарова орозо дамы телеберүүбүздө курд диндеш бир туугандарыбыздын үйүнө конокко келдик. Курд туугандарыбыз кантип орозону кармашат жана кантип тосуп алышат, бүгүн сиздерге кенен айта кетели. 11 баланын энеси, 32 неберенин, 20 чеберенин кадырлуу чоң энеси. Балдарын жана кыздарын жогорку окуу жайларга окутуп, ыйман жолу менен тарбиялаган. Кудайга шүкүр, бу айда орозобуз. Кадим күн Кудай ороза кармай атабыз. Мен 11 та балам бар, хаммасы азыр балдарым, неберем хаммасы ороза кармап намаз окуп атат. Кудайга шүкүр, бу намазды окуганда, бу ороза кармаганда 35 жыл болгон мен ороза кармап атам. Hajga borib keldim, Xudoga shukr. Ham xush keldisizlar. Rahmat sizlarga, siz kelganda. Ham Qirg'izistonda biz yashaymiz. Rahmat. Hammasizlarga rahmat. Hammasi eson-omonchilik bo'lsin. Madina apa, ороза айыңыз кут болсун. Сиз ушундай ороза айлардан аябай көбүнө болдуңуз. Айтыңызчы, ушул ороза айы сиздерге башка айлардан эмнеси менен айырмаланат? Бул айда, бул азиз айда Кадыр түн Peygamber aleyhisselam dünyaya gelgen, Kur'an-ı Kerim bulgun gelgen. Bardığımız Müslümanlardan bardığına жақсы тілек тілеймін. Bardığına bardığı namaz okuşup, oruza tutup, şu günlerden oruza tutup, oruza aydı жақсы күтіп отырабыз. Расул байке, мына биз көрүп тургандай ороза айын көптөгөн коноктору менен биргеликте тосот экенсиздер. Айтыңызчы, бул ороза айын сиздер быйыл кантип тосуп алдыңыздар жана ороза айы сиздер үчүн эмнени билдирет? Биз атайы мал айды тотабыз, кубаныч айы менен Кутай, анан жылына мына апамдын үйүндө топтойбуз, апа атамдын үйүнө. Баардыгы топтоп, апабыз келип, апа үйүнө келип тосуп атабыз. Коноктор келип, аксакалдар келип, мал Кутайны тосуп атабыз. Оозачар убагы да болду. Аллахумма салли ала Мухаммад. Коноктор ооз ачкандан кийин аялдар жамааты болуп өзүнчө намаз окууга киришти. Курд туугандардын дасторкону ар түрдүү тамак ашка өтө бай келишет экен. Мына бүгүн да үй кожойкеси Вардак эже конокторго даярдаган улуттук тамак ашын бизге айтып берди. Рамадан месяц — это праздничный день. Каждый день мы что-то новое готовим, стараемся. Рамазан айы биз үчүн ар дайым майрам болуп эсептелет. Туугандарыбыз жана досторубуз ооз ачарга дайыма чогулуп, бул айда өзгөчө даярданабыз. Мына бүгүн да улуттук тамактарыбызды даярдадык. Вот лаваш. Это лаваш. Это ойдав. Это очень легкая еда. Это овсир. Это грар. Это наша очень традиционная еда. Без нее все наши свадьбы, наши поминки, праздничные. Вот это грар наш. Так. Это плов я готовила. Это куриное мясо. Просто пожарила. Так. Бурсак. Бурсак, пожалуйста. Булочки. Чак-чак. Стол үстүндө эмнелер гана жок. Витаминдүү, дүрдүйүм тамак ашка толуп, ар бир адамдын табитин ачат. Тамактан кийин Мадина апанын кудагыйы Пакиза эже Куран окуду. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Кыргызстан, чтобы он был в достатке, был в мире, был в согласии, да.
Амин, я Рабби. Анда эмесе, урматтуу мусулман бир тууганым, сөзүмдүн аягында барыңыздар орозоңуздар кабыл болсун жана ошондой эле үй бүлөңүздөргө ынтымак жана биримдик. Ассалому алейкум ва рахматуллоху ва баракатуху.